Саламатсыздарбы? Мен ушу сиңдимди үйгө кетире албай чартыр рейс менен 25-теринде кайрылганбыз, точно эмесин билбейбиз. Өзү состояниясы нормальныйраак кезде кайрылганбыз. Азыр данный время больницада жатат сиңдим. Депрессия менен психический больницага алып кетти. Скорыйды чакырышка вынужден болдум. Посольствого 3 жолу арыз жаздык, бирок эч кандай толук жок болуп атат. Биз кандай кылып үйгө кетирсек болот? Бүгүн 12 июнда аэропортко барып көргүлө деген аэропортко бардык. Аерде эч кандай списогу жок экен. Уже ушу менен канча жолу кайрылдык билбейм. Тяжелый больнойлордун арасында ал өзүн аябай жаман сезип атам деп күндө чалып атат. Даже мен менен жолуктурбайт. Больницага барам, 10 минут видеозвонок менен гана сүйлөштүрүп атат. Ал азыр тяжелый состояние болуп атат. Мен Кыргызстанга вынужденмен кетиргенге, ал менин бир тууган сиңдим, Касмалиева Салтанат. Билбейм эми кандай чара колдонуп, кандай жол менен кетириш керек. Бир тууган эжемдин баласы дагы жана ютубка чыккан бала. Ал дагы бүгүн мына жөнөттүк аны, эли жөнөттүк. Ал 3 жолу больницага жатып, тяжелый болуп жөнөттүк. Бияка келсек звонокту басабыз, мына эч ким ачпайт. Уже канчанчы жолу келип атабыз. Биз апам өтүп кеткен, апам ооруп атканда келип арыз жазганбыз. Андан бери эч ким караган жок. Мен биринчи күнү келип ушул жерге арыз жазып таштаганда менен кошо жазгандар, арыз жазгандар. Бүгүн Шереметов аэропортто билет алып атышат. Бул жерде деле мындай неме болмоюнча эч ким карабайт экен. Эч ким элчиликтен эч ким иштеген жок бул жерде. Биз канча келип атабыз ушул жерде, саат таң атпай саат 5те келебиз, ошондон турабыз 9га жери ачылганча. Ачылгандан кийин арызыбызды жазып уже 3-4 жолу жазып атабыз. 3 айдан бери иштебей отуруп бир сом булардан жардам сураган жокпуз. Болгону ушул ооруп аткан адамдар ушундай состояниясы барларды жөнөткүлө деп сурансак, иштеген кишини көргөн жокпуз биз элчиликтен. Бардык эле жаш балдар кетип атат. Өздөрү тааныштар менен алдык дегендер бар экен. Ошондойлор бар экен бул жерде. Мурунку биринчи жазылган списоктагылар кетип атыптыр. Болуптур, туура түшүнөбүз. Бирок тяжелый больнойлорду алдына коюш керек эле го. Анча кошот экен дагы, анан кийин өздөрүнүн кишилери тяжелый больнойлду кача мейли мурунку список менен кеткен убактыда алдыга жылдырса болот го. Бир жолу эме 3 жолу больницага жатып чыкты. Эч жерге больницага албай койду. Биринчи ковидке подозрение деп туруп алды. Экинчисинде андан кийин биз улам скорый чакырып берип деп атып, ашказанынан гастрит, анан эмне пневмония деп атып, кайра ковид дебей чыкты тигилер. Недействительный ковид эмес экен деп текшерип чыкты. Бирок баары ошондо да кайра биз ашказандын больницасына жаткыздык, операция болобу деп. Болбой калды. Ал жерден чыкты дагы кайра эми ошо жездеси, ошо атасы болуп калган почти что ушул жерде. Менин кудам ушул ютубка чыгарып атып, кыйкырып, посольствого кирип атып, бүгүн араң узат неметтик, билет алдык мына. Мен да келе атам справкасын эме барып. Сиңдимдики жок, анын списогу бар. Анын сиңдимдики деле экөө бир почти что бир 5-6 күн бир жума разница тапшыргам. 20-сыбы, 16-сыбы билбейм. Мен күндөн күнгө күн санап атам. Күндө 10 минут, 5 минуттан уруксат сурап мага чалып ыйлап атат. Алып кетип атат. Оор жаман уколдор салып атат. Биз переживать этип атабыз аны. Мен чыкпайын дедим, менен чыккычка туура келди. Анткени деген ал жерде кандай уколдор саят? Көкмээ болбогон умет, ого тер көкмээ болуп атат. Тиги жерде только эле депрессия менен болчу башында. Эми мынакей больницага жаттык, хуже. Азыр өз алдынча даже ал карантинге чейин ооруду беле же ошо карантин убагында ооруп калдыбы? Карантин убагында апрелдин канчасында срогу бүтмөк, 1 жыл болгон келгени, кетмек. Билети жок эле кетем деп надежда кылып атканда карантинге туш келип калды. Өз сиделка болуп иштеп жүргөн. Анан кийин сиделкадан иштей албай калып мени чакырды. Келип алып кет, мен иштей албай калдым. Даже өзүм түшүнө албай жатам. Жакшынакай жүргөн адам, мен билбейм эмне кылып атканын билбейм. Даже өлгүм келип атат. Ичимде бирдеме жүргөндө эмне кылышымды билбейм деп мен айлача жок эжеси болгондон кийин үйүмө алып келип, скорый чакырып жанантып кетиришке туура келди. Кетирбейин десем өздөрү деле айтты, биз жооп беребиз эртеңки күнү. Биз азыр чакырабыз, сен билбесең биз билебиз эмне кылышты деп түшүнтүп. Аягында мен обычный скорый чакырсам, психологическийге алып кетти. Эми мен психологический кире да албайм карантин убагында. Только мен очередке турам, такси менен барам, еще ана по записью чакырат дагы барасың, передача кыласың. Мени азыр мынтип атат, врач мынтип атат мага. Мына справкасын мага берди, психический больницада. Справкасын берди. Эми ушунун эсебинде посольствого барып билет алып, даже паспорту менин жанымда жок. Больницага алып кеткен боюнча. Ушундан билет алам. Анан кийин барып мен мына момундай момчанчы күнү уча турган болду десем гана мени сиңдимди чыгарат. Ага чейин чыгарбайт. А мен ошол жерде
3 ай карантин болсо качан списокко илингенче мен сиңдиме уколдорду ата берип жинди кылып салгандан кийин чыгарам. Эме укол салып атат тяжелый, успокоительный сайып атат да. Баянкыга караганда анча-мынча более-менее сүйлөп калды. Бирок баары бир мен үйдөн корктум, алы жок, слабый болуп баштадым дейт. Башым айланып эле эмне кылып атканымды эме кылып атам дейт. Күчтүү уколдорду сайып атат. Алы жок болуп өз алдынча. Үйдөн мен кетирбегенге могу бир ушу справка үчүн кетиришке туура келди. Поликлиникага апардым. Өзүм укол салып 1 жума карадым. Өзүм сидетково иштейм. Укол да салдым. Бүт баарын кылдым, дарысын бердим. Поликлиника, частный поликлиникалар справка беришке укугу жок экен. Терапевт только силер больницага жаткырсаңар гана справка берет деди. Ошон үчүн мен вынужден болдум ушу кызды мен ошол жака жөнөткөнгө вынужден болдум. Эми жөнөтүп алып кайра кайгырып атам. Анткени мен ага жолуга албайм. Уколдорду кандайды салып атат, өзүнүн мекенине кетсе, балдарын көрсө, может башкача болуп калат эле. Жакшынакай жүргөн кыз ушундай акыбалда болсо. Ар ким бир тууган үчүн күйөт да. Мына иним үчүн ооруп канча переживать эттим. Эми келип бул сиңдим үчүн переживать этем. Үйдө балдары кайгырып, 3 баласы илактап атышат. Бардык чалбаган жерибиз жок. Даже энчиликте иштеген адам жок, уккан биздин арысыбызды, биздин добузду уккан киши жок. могу чуйгому, таласкому. Жака барсак, алар бияка баргыла дейт. Бул жерге келип бассак, буякта эч ким албайт. Таласкомуна да Таласкомдан ошо жерде эжелер успокаивать этип ар кайсысын айтты, бирок биздин колубуздан келбейт. Ал убакта справка жок болчу. Больницага жат элек болчу, өзү да бар болчу. Ага да кайрылдым. Алдан эч жака толук чыкпай койду. Жака барсак, биз кирели десек, мени сүйрөп чыкты. Биздин ишибиз жок деп. Мен болбой кирип, биз арыз жазышыбыз керек. Биз дагы арыз, биздин арыз жетпей атыптыр деп айтсак, экинчи жолу жазсаңар биз киргизбейбиз тияка деп бизди ошентип коркутканга жери барышты алар. Тижакта отургандар. А буяка баргыла дейт. Буяка келсек эч ким көтөрбөйт, эч ким албайт. Бизде туура түшүнөбүз. Канча кишилер турат, канча адамдар турат. Кетип калат деп бакыш кубанат го дедим эле. Эми бүгүн эмне деп жооп беришимди билбейм. Күнүгө врачтан уруксат сурап, 10 мүнөткө менен сүйлөшүп атат телефондочу. Не деп жооп берем мен бүгүн, не деп айтам, мен дагы кетпей калдым десем ыйлайт дагы. Огойдор күндө депрессиясы күчөп ушундай акыбалга келип атат. Ошол акыбалга жеткирип атышат. Буякта иштегендер мына элчиликте мен канча жолу келип атам, бир дагы бир нормальный иштеген кишисин көргөн жокмун. Эч ким жооп бербейт бизге. Жазып кеткиле дейт. Аяктан арыз жеткен жок дейт. Телефондорду илип коюшкан телефондар бар, занят. Эч бир охранниги мени түртүп чыкты эшке. Мен болбой жулмалап түртүп чыкты. Мен милиция чакырам десем чакыра бергиле деп өздөрүнчө бир кудай болуп алышкан бардыгы теңчи. Чакыра бергиле, бизге бара бер дейт. Тиги жакка баргыла дейт. Бул жакка келсек эч ким албайт. Кайра тияка барып жазып коебуз, ал арызыбыз жетпейт уже канчадан бери. Мен биринчи күнү келип арыз жазып атканда, менен кошо келип жазып аткандардан бир экөөнү көрдүм. Бүгүн аэропортто билетте турушат. Биздин үнүбүз ушу жетекчилерге жетип, биз эч кандай деле жалып кылбай турган оюбуз бар эле, бирок айтышка туура келип атат. Сиздер да бизди туура түшүнүңүздөр. Бир тууганың ушинтип ооруп атса, алыс жерде кайгырат экенсиң, эмет эткенсиң. Рахмат, дагы иним кетти бүгүн. Ошого да сүйүнүп атам. Мен ютубка чыкса да, не кылса да иним кетти да. Эми сиңдимди кетире көргүлө, пожалуйста. Ушинтип кайгырып кайра посольствого келе бербейлик. Тиги жерден алда акыйып күтө бербесин, пожалуйста. Жакын арада кетирсеңер жакшы болот эле. Айерден огуп өтөр. Депрессия менен келген адам эми психке жатып калса, психтен да аябай күчтөп кетиши мүмкүн. Билбейм мен, өзүн жаман сезип атат. Өзүнүн жерине кетсин деп. Мен деле илим кете албай атат. Ошону сопровождающий кылып жөнөтөлү атат. Апам кайтыш болду, ооруп атканда ошондо аракет кылган, ошондон бери кете албай. Биринде апам кайтыш болуп өлүп кетти. Колундагы кичүү баласы болчу, ошо жерде эми бир кашна жери жок дегенде барып калсын десек, ошого да эч ким. Тиги врачтар айтып атышат, бирөө сопровождение менен кетиш керек деди. Анан мен айтып атам, бул бир тууган кайным болот. Мунун иниси менин кайным. Ушул кетсин, кайненем эң кичүү баласы. Каза болгондо барбай калды, эми жок дегенде 40-на чейин жетип калсын, ушу менин сиңдимди алып кетсин десек деле болбойт. Биздин үнүбүздү уккан эч ким жок. Мен kızım ölüp kalsa ölümünü alıp ketkenге анан ким кетесиңер, а? Ошондой болсо алып кетет булар. Кыркы барсаң алып кетпейт экен. Ауыртуулук кылган бизге ошо. Без гостер болсо, без гостер. Какой
угрозу здоровью пассажиров и повлечь за собой расторжение авиакомпании договора воздушной перевозки в одностороннем